Ушундай кылганда мындай болот эле, ушундай кылганда мындай болбойт эле, ушу сөзүңдү токтот дейт. Өткөнгө айта беребиз го, мындай кылганда урбайт эле машина. Эртерээк эле чыкканда мындай болбойт эле. Кечирээк эле чыкканда мындай болбойт эле. Мындай кылсаңар шайтанга жол ачасыңар, анан көрөк айткыла. Ма кадараллах, маша Аллаху фаал. Алланын тагдырында Алла эмнени каалады ошо болду. Ошону кылды. Демек, каддараллах ва маша фаал. Алла таанын тагдырында ва маша фаал. Алла эмнени каалады ошону кылды, болду. Нар жака шайтанга жол ачпагыла дейт. Мен мындай кылганда мындай болуп кетет эле, мындай кылганда мындай болуп кетет эле. Жок, андай болбойт эле. Ана бир нерсени билиңиздер. Алланын тагдыры аракетке келгенде адамдын акыл иштебей калат. Алланын тагдыры келип калганда өтүпчү. Адамдын акыл иштебей калат. Отключение болот. Ошон үчүн мындай кылганда мындай, мындай кылганда мындай деп тотош керек бул баарды. Аракет кылабыз. Ислам дини алхамдулилlah акылдуулуктун дини. Сактангыла, этияттангыла баардын айтылган. Бирок ошондо да болуп кала турган болсо Аллага там беребиз, болду. Алла берди, Алла алды. Пайгамбар ушуну үйрөттү. Лиллахи ма аата ва лиллахи ма ахад. Ва куллу шайин индаху би ажалин мусамма. Алла берди, Алла алды. Ар бир нерсе Алланын алдында белгиленген, жазылган ал. Өзгөрүлбөйт ал. Бизден аракет бирок ошондон кийин Алла Таалага таянуу. Bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytат: "Sallallahu min fadli." Sizler daima Allah'dan aykölдүүлүгүн сурагыла. Fa innallahu yuhib an yus'al. Allah жакшы көрөт экен. Сураганды жакшы көрөт. Bir hadiste келет: "Man lam yas'alillah yaghdab alayh." Ким Алладан сурабаса, Алланын ачуусу келет экен сурабаганга. Бендеден сурасаңыз, адамдардан сурасаңыз ачуусу келет. Алладан сурабасаңыз ачуусу келет. Ошон үчүн Алла Тааладан сурагыла, сураганды жакшы көрөт дейт. Ва афдалул ибада интизарул фарадж. Ибадаттардын эң абзели кичине маселе чечилгенин күтө туруңуз дейт. Сабырдуулук экен да, интизар. Кичине күтө туруңуз. Бул иншалла болбой койбойт, бүтпөй койбойт. Кудай кааласа ибадатка бекем боло бериңиз. Сиздин каалооңуз бузулбасын, сиздин амалыңыз бузулбасын, сиздин мүнөзүңүз бузулбасын. Ушуну атын айтып коет, истикамат деп. Сыратан мустаким, яни истикамат. Бул жерде биздин ишенимибиз Алла Таалага болгон бузулбасын. Алла Тааланы Алла субхана ва таала жардам берип айтат, андай дебейле. Пайгамбарлар өз учурунда Алла Таала жардам берет. Пайгамбар